Борбордогу жашоо 1 секундка да токтобойт. Ар бир жаңы күн шаар көчөлөрүн акылга сыйбас ыргагы менен коштолот. Бирок биздин күн кандай гана жыйынтыкталбасын, биз ар дайым үйүбүзгө шашабыз. Ар бирибиз өзүбүздүн ажайып үйүбүз болушун кыялданабыз. Белгравия турак жай комплекси бул жерде бизди дайым күтүшөт. Мында үй бүлөлүк турмуштун бактылуу ирмемдери катылган. Белгравия жашоо үчүн табылгыс тандоо. Салам урматтуу көрүүчү, көрүп жатканыңыз кыргызча оңой. Бул берүүнүн алкагында биз кыргыз тилинин эрежелерин оңой өздөштүрөбүз. Эсиңизде болсо, биз өткөн чыгарылышта кептин стилдери жөнүндө сөз кылганбыз. Бул ирет башка тилден кабыл алынган сөздөрдү үйрөнөбүз. Даярсызбы? Кеттик. Момпосуй деген нени билдирет болду экен? Ошону билбейсиң. Эмне экен? Башка тилден алынган сөз бул. Койчу кайдагын айтпай, башка тилден алынган сөзбү? Француз тилинен алган сөз. Болгондо да француз тилинен алды. Эмнени билдирет экен? Апейчин бул Монпосуй бар го. Француз тилинен алынганда Монпансье деген билдирет. Койчу, сен да огужук немесиң? Мен анда Монпансье деп кой. Коомдун өнүгүүсү менен тил ар дайым жаңы сөз каражаттары менен толукталып турат. Андыктан бир тилдеги сөздүн башка тилге кирип кетүүсү мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мисалы, баарыбыз билген алгебра деген сөз араб тилиндеги алжабр сөзүнөн келип кирген. Сиз деле күнүгө башка тилден кабыл алынган сөздөрдү көп колдоносуз. Биз бүгүн ал кайсы тилдерден кирген жана ал кайсы сөздөр экенин чогуу талдайбыз. Ар бир тилдин лексикалык байышы башка тилдерден кабыл алынган сөздөрдүн эсебинен да жүрөт. Анткени тарыхта бир эл башка бир эл менен маданий, экономикалык байланышта болуп келген. Эки улуттун бири-бири менен болгон мындай карым-катнаштары алардын тилиндеги сөздөрдүн аралашып кетишине жол ачып, лексикасын байыткан. Башка тилден кабыл алынган сөздөр коомдун түрдүү тармагында байкалат. Тактап айтканда, бир тилден башка тилге өткөн сөздөр мал чарбачылыгына, багбанчылыкка, курулуш иштерине, көркөм өнөргө, саясатка, жоокерчиликке, соодага, өнөр жайына, техникага, илим-билимге байланыштуу болгон. Сөздөрдүн мындай жол менен тилибизге келип кириши кыргыз тилинде арбын кездешет. Тарыхый жагдайларга байланыштуу кыргыз эли кайсы эл менен кайсы тармакка байланыштуу мамиле түзгөн болсо, ошол тармакка байланыштуу сөздөр тилибизге сиңип кеткен. Мисалы, курулушка, дыйканчылыкка байланыштуу сөздөр иран тилинен кабыл алынган. Ал эми илимге, билимге, маданиятка байланыштуу сөздөр араб тилинен келип кирсе, орус тилинен билимге, техникага байланыштуу сөздөр кабыл алынган. Ал эми монгол тилинен мал чарбачылыгына байланыштуу сөздөр келип кирген. Биз бүгүн ар бир тилден кабыл алынган сөздөргө кеңири токтолобуз. Тарыхый жагдайларга байланыштуу кыргыз тилинде, орус тилинен кабыл алынган сөздөр арбын кездешет. Биз аларды эки топко бөлүп карайбыз. Алар Октябрь революциясына чейин кабыл алынган сөздөр жана Октябрь революциясынан кийин кабыл алынган сөздөр. 19-кылымдын аягында орус калкы кыргыз жергесине келип отурукташа баштаган. Бул окуя эки элдин карым-катнашта жашоосуна жол ачкан. Ошентип келген элдин колдонгон айрым сөздөрү жергиликтүү элдин тилинде дагы колдонула баштаган. Келгиле ошол сөздөрдүн айрымдары менен таанышып алалы. Саржан, сержант, жарманке, ярмарка, шапке, шапка, старчин, старшина, үйөз, уезд, көпөз, купец, сөлкөбай, монета, бөтөлкө, бутылка, чиркөө, церковь, самовар, самовар. Жогоруда берилген мисалдарды угуп отуруп, эмнени байкадыңыз? Ооба, орус тилинен кабыл алынган сөздөр кыргыз тилине келип кирген учурда айрым тыбыштык өзгөрүүлөргө дуушар болгон. Бул эмнеден улам келип чыкты? Анткени ар бир тилдин өзүнүн тыбыштык өзгөчөлүгү, ички тилдик системасы жана мыйзамдары болот. Мындан улам башка тилден кабыл алынган сөз башка бир тилге кабыл алынган учурда ошол тилдин ички мыйзамдарына баш ийип калат. Мисалы, жогоруда берилген церковь сөзүн алып көрөлү. Бул сөздү кыргыз тилдүүлөр дароо өздөштүрүп кете албашы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анткени кыргыз тилинде ц тыбышы болгон эмес. Мындан улам алар өз тилине ылайыктап чиркөө деп алышты.
Биз орус тилинен Октябрь революциясына чейин кабыл алынган сөздөр жөнүндө маалымат алдык. Эми Октябрь революциясынан кийин кабыл алынган сөздөр жөнүндө билип алалы. Октябрь революциясынан кийинки кабыл алынган сөздөр кыргыз тилинде өтө кеңири кездешет. Анткени бул учурда кыргыз эли менен орус элинин ортосундагы мамиле жаңы деңгээлге көтөрүлгөн. Андыктан илимге, билимге жана башка тармактардын баарына тиешелүү болгон сөздөрдүн бардыгы кыргыз тилине келип кирген. Алардын айрымдарын билип алалы. Завод, бригада, трактор, класс, район, станок, цех, станция, норма, самолет, закон, совхоз. Мына ушул сыяктуу ондогон сөздөр Октябрь революциясынан кийин кыргыз тилине орус тилинен кабыл алынды. Бирок убакыттын өтүшү менен биз алардын айрымдарын которуп алдык. Мисалы жогоруда мисал кылынган закон деген сөздү биз мыйзам, ал эми самолет деген сөздү учак деп пайдаланып жүрөбүз. Кызык, а котормо кантип ишке ашат? Бир тилдеги сөздү экинчи тилге сөзмө-сөз ошол үлгүнү сактоо менен которуу калька деп аталат. Биз кальканы экиге бөлүп карайбыз. Толук калька жана толук эмес калька. Толук калька ыкмасында бир тилдеги сөз тизмеги ошол бойдон толук экинчи тилге которулат. Мисалы, орус тилиндеги железная дорога деген сөз айкашын биз темир жолу деп которуп алганбыз. Мында биринчи сөз дагы, экинчи сөз дагы толук экинчи тилге которулган. Келгиле, дал ушундай ыкма менен аткарылган айрым котормолор менен таанышып алалы. Кызыл бурч, красный уголок, ардак такта, доска почета, муздаткыч, холодильник, ылдамдык, скорость, эл аралык, международный, учкуч, летчик, жумушчу тап, рабочий класс, түндүк уюл, северный полюс, аяз ата, Дед Мороз, сөздүк, словарь. Өзүңүздөр көргөндөй, толук калька ыкмасында орус тилинен кабыл алынган сөздөр толук которулду. Эми толук эмес калька кандай болоорун дагы көрүп алалы. Толук эмес калька толук калькадан бир аз айырмаланып турат. Эгер толук калькада берилген сөз айкашы экинчи тилге толук которулса, толук эмес калькада жарым-жартылай гана которулуп калат. Мисалы, классный руководитель деген сөз айкашын алып карайлы. Биз аны кыргызчага класс жетекчи деп которгонбуз. Өзүңүздөр байкагандай, биз жетекчи деген гана сөздү кыргызчалап, ал эми класс деген сөз калып кетти. Бул толук эмес калькага далил. Келгиле, толук эмес кальканын айрымдары менен таанышып алалы. Улуттук банк, партиялык уюм, археологиялык казуу, негизги фонд, массалык өндүрүш, мамлекеттик стандарт, жергиликтүү бюджет, товар айлантуу, электр өткөргүч, убакыт нормасы. Ошентип биз калькалап которуу ыкмасы жөнүндө да маалымат алдык. Эми силер дагы өз алдыңарча ушул ыкманы колдонуу менен башка тилдеги сөздөрдү кыргызчалап көрсөңөр болот. Кыргыз тилинде орус тили аркылуу башка тилден кабыл алынган сөздөр дагы кеңири кездешет. Тактап айтканда, алар башка тилден эң алгач орус тилинин лексикасына, андан кийин кыргыз тилинин лексикасына келип кирген. Берүүбүздүн башында мисал кылган алгебра сөзү дагы дал ушундай ыкма менен ишке ашкан. Ал алгач араб тилинен орус тилине, анан орус тилинен биздин тилге келип кирген. Келиңиздер, орус тили аркылуу биздин тилге келип кирген тилдердин айрымдарын таанып алалы. Поэзия, республика, конституция, музыка, архитектура, спорт, рекорд, кодекс, гений, глобус, симфония, парламент, пейзаж, экран, актер. Ошентип биз орус тилинен кабыл алынган сөздөр жөнүндө билип алдык. Кыргыз тилинде араб тилинен кабыл алынган сөздөр дагы кеңири кездешет. Келгиле, эми араб тилинен кабыл алынган сөздөр жөнүндө сөз кылалы. Кыргыз элинин лексикасында араб тилинен кабыл алынган сөздөр арбын кездешет. Бирок алардын басымдуу бөлүгү кыргыз тилинин төл сөздөрүндөй болуп, бекем сиңип кеткен. Андыктан аларды келгин сөз катары бөлүп көрсөтүү бир аз кыйынга турат. Буга арадан көп убакыт өткөндүгү жана ал сөздөрдүн тыбыштык өзгөрүүгө учурап, тилибизге бекем сиңип кеткендиги себеп болгон. Эми сабаттуулукка, илим-билимге, кесиптерге байланыштуу араб тилинен кабыл алынган сөздөрдүн айрымдарын билип алалы. Илим,
алипе, кат, китеп, кагаз, калем, санжыра, адеп, сабыр, адабият, сабак, сүрөт, тарых, мугалим, аким, касап, өкүл. Ошондой эле араб тилинен айрым абстрактуу түшүнүктөрдү билдирген сөздөр дагы келип кирген. Аларды дагы билип алалы. Бакыт, махабат, убайым, кыял, максат, сана, урмат, касиет, айла, тагдыр. Ошентип араб тилинен кабыл алынган сөздөрдү билип алдык. Бирок бул чек эмес. Кыргыз эли Фергана, Памир өрөөндөрүнө көчүп келгенден тарта иран тилдүүлөр менен дагы ымала түзө баштаган. Демек тилибизде иран тилинен кабыл алынган сөздөр да кездешет. Алар жөнүндө дагы маалымат алалы. Иран тилиндеги сөздөр кыргыз тилине ооз-эки сүйлөшүүнүн негизинде келип кирип, тыбыштык өзгөрүүгө учурап, биздин төл сөздөрдөн айырмаланбай калган. Келгиле, айрым сөздөр менен таанышып алалы. Мөмө, шабдаалы, мейис, анар, дарак, дарбыз, бадыраң, савис, пахта, жүгөрү, соода, кардар, тараза, килем, дасторкон, кулпу, өнөр, терезе, дубал, айкел, шаар. Жогоруда берилген мисалдарды угуп жатып, эмнени байкадыңыз? Туура, иран тилинен кабыл алынган сөздөрдүн көпчүлүк бөлүгү соода-сатыкка байланыштуу. Демек, кыргыз эли иран тилинде сүйлөгөн элдер менен экономикалык байланышта болуп келген. Баса, кызыктуу маалымат. Биз колдонуп жүргөн апта күндөрүнүн аталышы дагы иран тилинен кабыл алынган. Ошентип биз иран тилинен кабыл алынган сөздөр жөнүндө билип алдык. Эми кезек монгол тилинде. Монгол тилинен кыргыз тилине кандай сөздөр келип кирген? Чогуу көрөлү. Мөндүр, бүркүт, алтын, бороон, арбын, жыргал, аргымак, нөкөр, деңиз жана башкалар. Монгол тилинен кабыл алынган сөздөрдү окуп үйрөнүп жатып, бир нерсеге көңүл буруп коюу керек. Кыргыз тилинде дагы, монгол тилинде дагы айтылышы, жазылышы окшош сөздөр арбын кездешет. Андыктан бул сөздөрдү монгол тилинен кыргыз тилине, же тескерисинче кыргыз тилинен монгол тилине келип кирген деп так кесе айтуу оор. Себеби окумуштуулардын изилдөөсү бул эки тил тең Алтай тилдеринин тобуна кирерин көрсөткөн. Ошентип кыргызча оңой берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз башка тилден кабыл алынган сөздөр жөнүндө түшүнүк алдык. Тил жандуу нерсе, ал ар дайым коомдун өнүгүүсү менен бирге жаңы сөздөр менен толукталып турат. Тил ушунусу менен кызык. Баса, монпосуй деген сөз француз тилиндеги монпансье деген сөздөн келип кирген. Монпансье жыттуу, нават. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө. Борбордогу жашоо 1 секундка да токтобойт. Ар бир жаңы күн шаар көчөлөрүн акылга сыйбас ыргагы менен коштолот. Бирок биздин күн кандай гана жыйынтыкталбасын, биз ар дайым үйүбүзгө шашабыз. Ар бирибиз өзүбүздүн ажайып үйүбүз болушун кыялданабыз. Белгравия турак жай комплекси бул жерде бизди дайым күтүшөт. Мында үй бүлөлүк турмуштун бактылуу ирмемдери катылган. Белгравия жашоо үчүн табылгыс тандоо.